Кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын бири Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнүнө, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Кыргызстанда жыл сайын 12 декабрь улуттук адабият күнү белгиленет. Ага ылайык 3 айлыктын алкагында ОШМУнун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун каармандары ОШМУда аталышындагы иш-чаралар уюштурулган. Ага отурлай ОШМУнун башкы имаратында кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы жыйынтыктоочу иш-чара болуп өттү. Мен жалпы Ош мамлекеттик университетинин структура жетекчилерине Кудайбердик Апаралиевичке, айрыкча кыргыз тили жана адабиятын окуткан мугалимдердин цикл башчыларына, кафедра башчыларына, кыргыз тилинен сабак берген эжекелерге мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени элдин арасынан таланттарды таап чыгып, аны кайрадан элдин арасына алып чыгып, бүгүн биз дагы бир жолу Чыңгыз Тороокулович Айтматовдун эстелигине кучак-кучак гүлдөрдү койдук деп эсептейбиз. Буга чейинки иш-чараларга активдүү катышкан окуу жайдын студенттерине, мектеп окуучуларына, окутуучуларга адабият күнүндө окуу жайдын ректору тарабынан ОШМУнун мыкты окутуучусу төш белгиси, эң мыкты китепканачы Арда грамотасы, ыраазчыл каттар тапшырылды. Биз билгендей эле козу чоңойсо кой болору анык, кулун чоңойсо жылкы болору анык, бирок адам баласы чоңойсо адам болушу бул сурабасында экен. Ошол маселени көтөрүп чыкканбыз. Анан да Айтматовдун бүгүнкү күндө биз юристтер конституцияга, жарандык кодекске, административдик мыйзамдарга канчалаган өзгөртүүлөрдү киргизип атсак, бирок Айтматов жазган адам кодекси, Абир кодекси, Адеп ахлак кодексине эч ким өзгөртүү киргизе албайт. Айтматов ошонусу менен Айтматов. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын образдарын үзүндүлөрүнөн чагылдырып беришти. Ошондой эле студенттер, окутуучулар тарабынан улуттук ыр-бийлер аткарылды. Мен бүгүнкү иш-чарада Толгонайдын монологун аткардым жана Сыкөлдү сагынуурун ырдадым. Бул Толгонайдын монологун жаратуу оңой турган жок, себеп дегенде чоң бир эненин образын жараттым. Элдерге жеткиликтүү кылып жеткирип бердим деп ойлойм. Биз бул иш-чарага 1 ай даярдандык. Сыйлыгым бүгүн ыраазычылык кат. Бири ошол Толгонайдын монологун ырдаган үчүн, а бири Ысыкөл сагынуурун ырдагандыгым үчүн. Кыргыз элинин эки залкары, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыкул Осмоновдун көзү өткөн күнү менен байланышкан улуттук адабият күнү 2011-жылы Кыргызстандын акын жазуучуларынын демилгеси жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 12 декабрь адабият күнү деп белгиленген. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.